Кыргызстанда шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарга кайрадан өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн. Учурда Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында жумушчу топ иштеп жатканы белгилүү болду. Ал 2 ай мурда түзүлгөн. Ага Жогорку кеңештин 18 депутаты, мамлекеттик органдардын жарандык коомдун өкүлдөрү, БШК мүчөлөрү, көз карандысыз эксперттер кирген. Бирок кимдер экени ачыктала элек. Топтун мүчөлөрү 7 багыт боюнча иш алып барышат экен. Жергиликтүү кеңештин шайлоолору боюнча кандай эмелер кирет? Жогорку кеңештин шайлоолору боюнча, президенттик шайлоолору боюнча жанагы электрондук системаларды колдонуу боюнча дагы, анан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды дагы шайлоого катыштыруу боюнча, агитацияларды жүргүзүү боюнча кандай эмелер, анан жана жоопкерчиликти дагы шайлоодо мисалы мыйзам бузуулар болуп атат да. Ошолорду деле жоопкерчиликке тартуу боюнча дагы мыйзамдарды карап чыгыш керек болуп атат. Мисалы, кээ бир учурларда мисалы ошол биз ойлоп атабыз, мүмкүн жоопкерчилик аз болуп атат. Мындай одоно бузуулар болгондо мүмкүн чараларды мындай көбүрөөк чараларды колдонуш керек, ушундай мыйзам бузуулар болбош үчүнчү. Боршайкомдун төрайымынын орун басары Нурлан Койчикеев жумушчу топко шайлоо мыйзамдарындагы кемчиликтерди жана мүчүлүштүктөрдү жоюу максаты коюлганын белгиледи. Буга чейинки тажрыйба каралып, түшкөн сунуштар иштелип чыгат экен. Шайлоого катышкан боюнча мына мигранттар деле ала турган болсок, бүгүнкү күнү ошо 1 миллионго жакын мигранттарыбыз сырт элде да. Алардын мисалы шайлоого катышууга мүмкүнчүлүктөрү чектелүү эле. Мына ушул эле шайлоо көрсөттү. Мисалы Москвада бир 4-5 шайлоо участкасы болсо, ал жерде канча дагы миңдеген мигранттар аларга барып туруп ошол жерге добуш берүү мүмкүнчүлүгү жок. Баардык эле жумуш болот, жол кире мындай татаалыраак болуп калат ошол жагынан. Анан бүгүнкү күнү электрондук системаларда техника бир орунда турган жок, өнүгүп атат күндөн күнгө. Мүмкүн жакынкы арада, октябрда Литвада ошо шайлоо болуп атат, электрондук шайлоо болуп атат. Телефондор аркылуу да ушундай шайлоолорду өткөзүп аткандык. Ушул жактарында биз мындай карап көрөлү атат, элдерге мындай толук мүмкүнчүлүк берип шайлоого катышканга да. Анан жана форма 2 дегенде билесиңер, аны жоюп салгандан кийин ал дагы мындай коомчулуктан нааразычылык эметип атат. Мисалы көп эле пропискасы башка жакта болот, формадан эметкенден кийин ал болсо шайлоого катыша албай калат. Алардын баарын тең убагында эми зарыл болгондор ошондой мыйзамдарды кабыл алгандан, бирок азыр ошонун баарын тең кемчиликтерин баарын тең таразалап туруп, анан кийин ошо шайлоочуларга ошо шарттардын баарын тең ыңгайлуу кылып түзүп берели деп атабыз. Жумушчу топко эл өкүлү Дастан Бекешев өзү суранып кирген. Ал каржылык маселелер боюнча сунуштарын камдаганын айтат. Бекешев былтыркы парламенттик шайлоодо өнөктүгүн уюштуруу үчүн фандрайзинг өткөрүп, башкача айтканда жарандардан акча чогултулган. Дал ушунун айынан ага карата ар кандай сын пикирлер айтылган. Жарандар мага жардам беришкен, акча жактан челекке каршы бир топ мага ошол тоскоолдук болгон. Албетте сен акчалуу болсоң, талапкер, анда проблем жок. Вот ушул боюнча биз дагы мыйзамда жазыш керекпиз. Кандай чогултуу болсо, кандай болуш керек, ошону жазыш керек. Шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүүдөн пайдаланып, бир мандаттуу шайлоо округтарынан баш тартып, пропорционалдык системаны гана калтыруу керек деген пикирлер дагы бар. Дастан Бекешев өзү деле бир мандаттуу округтан шайланган депутат болгонуна карабай, бул жол менен шайлоо өзүн актаган жок деп эсептейт. Анткени мажоритардык система менен келген айрым эл өкүлдөрү фракцияларга биригип кетип, бир мандаттуу округтан шайлануунун максаты ишке ашпай калды дейт. Азыр түшүнүксүз болуп калды. Мисалы парламентте мен Октябрьский округтан келдим. Менде бөлөкчө бюджет жок. Мен Октябрь районуна жардам берейим десем, мен же сура албайм. Ошол эле партиядан келген депутат, 300 добушту алган депутат, ал айтат, биз тең укуктабыз дейт. Сага бюджетти берсе, мага да берсин дейт. Анда айырмасы эмне болуп калды? Андан көрө лучше партиядан бүт бар эле келбейби анда? Юрист Нурсултан Акылбек жумушчу топтун жыйынында шайлоочулардын катышуусу жана көп сандагы бюллетендердин жараксыз абалга келиши боюнча да маселе каралышы керек деп эсептейт. Анткени форма 2 алынып салынган. Мындай учурда шайлоочулар каалаган жеринен өздөрү тандаган талапкерге жана партияга добуш бере алышмак. Бирок ага жол берилген эмес. Натыйжада бир канча ички жана тышкы мигранттар шайлоо процессинин тышында калышты. Мындан улам шайлоочулардын саны аз болгон. Бул боюнча өзүнүн сунушун берем дейт Нурсултан Акылбек. Ошондой эле бир мандаттуу округтан депутат керекпи же жокпу деген маселени көтөрө турганын айтат. Анткени булар парламентке түшкөндөн кийин булардын жумушунун мааниси жоголуп кетет да. Анткени партиялар баягы өз позицияларын билдирип, партия менен иштеп, мыйзамдарды мындай түрткөнгө дагы жеңилирээк болуп,
Анан партиянын программасынан анык да. Ошол иши жүргүзгөнгө жеңилирээк болот. Анан экинчиси баягы бир мандаттуудан баргандар көбүнчө шаардык кеңештин жумуштарын, айылдык кеңештин жумуштарын аткарып, баягы мындай местный деңгээлден көтөрүлө алышпай атат да. Анан дүйнөлүк тренд боюнча, мисалы үчүн биздин азыркы система бул өтө мындай орусча айтканда тупиковый да. Анткени же биз партиялардан бир мандаттуудан баш керек, же толугу менен пропорционалдуу округ кылып, мындай ошону тандаш керек да. Биз дүйнөлүк трендтен кайтып эле баягы түшүнүксүз системаны киргизип алдык текар. Бир мандаттуу округтардан жана партиялык тизме менен шайланып келген 90 депутаттын иштеп жатканына 1 жыл болоюн деп калды. Бирок эмдигиче жаңы конституцияга ылайыкталган жогорку кеңештин регламенти тууралуу мыйзам кабыл алына элек. Анда кайчы пикир жараткан пункттар болгондуктан президент өткөн аптада документке вето койду. Ал арада коомчулукта азыркы парламенттин курамы өзүн өзү таркатат деген сөздөр жүрүп кетти. Бирок БШК шайлоо мыйзамдарына кандай гана өзгөртүүлөр киргизилбесин, кийинки шайлоолордо тагыраагы 2025 жылдан баштап гана колдонулат деп баса белгилеп жатат. Рахат Жаныбекова, Денислам Бейшимбаев, НТС.